Сезимдерге тынчтык бербей жүрөгүм, сени көрүп, сени карап турбасам, кагыла. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мени Альбинанын күйөөсү деп таанышканына намыстанбайм дейт актёр Арнис Кыдырмышев. Дем театрынын актёру Арнис Кыдырмышев бирде жаш баланын, бирде кыздын, бирде ажаан аялдан кемпирдин ролун келиштире аткарат. Акыркы кезде ал тасмаларга көп тартылып, жарнамалардан түшпөй калды. Чыгармачыл үй бүлөнүн кожоюну актриса Альбинанын жолдошу Арнис Кыдырмышев үй бүлө түйшүгө, сахна артындагы талаш тартыштар тууралуу айтып берди. Арнис Кыдырмышев туулган жылы 1982 жыл 12 июнь, туулган жери Төп району, Долон айылы. Кесиби Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство жана маданият университети, кино жана театр актёру факультетин аяктаган. Тартылган тасмалары: Сен эмне кылмаксың, бардыгын башынан баштайлы, Мегатой жана башкалар. Арнис мырза, ай башында жубайыңыздын, кечээ сиздин туулган күнүңүз өттү, куттуктайбыз. Көп жыл чогуу жашаган айрым үй бүлөлөр мындай нерселерге маани бербей калышат экен. Сиздерде кандай? Рахмат, биздики барган сайын күчөп жатат го. Жаңы үйлөнгөн кезде жубайыма көңүлдөгүдөй майрам уюштуруп бергим келчү, бирок анда чөнтөк жок эле. Ошентсе да мүмкүнчүлүккө карап сюрприз жасачумун. Кичинекей болсо да сөзсүз түрдө белек берип, таң атпай туруп тамак жасап берчүмүн. Бул нерсе азыр салтка айланган. Кыздарымдын туулган күнүндө да сөзсүз эртең менен даамдуу тамак жасап берем. Айрымдарга бул нерсе майда барат болушу мүмкүн, бирок ушундай майда нерселер үй бүлөнүн бекемделиши үчүн маанилүү роль ойнойт. Жашоодо ансыз деле маселе көп. Андыктан өз үй бүлөңдө майрам болуп турса жакшы да. Сизди коомчулук Дем театры аркылуу тааныды. Бул театрда жалаң лидерлер чогулган. Бир пикирге келүү кыйын эмеспи? Мен Арсен Өмүралиев атындагы жаштар театрында иштеп жүрүп, дем түптөлүп калганда келдим. Бизде азыр 12 бала бар. Ар кимибиз ар башкабыз. Оба. Даярдык учурунда талашып, тартышып, кыйкырышып кетебиз. Ага көнүп деле калганбыз. Эгер сырттан бирөө келип, биздин репетицияны көрсө, булар урушуп жатат деп ойлошот. Чынында талаш тартыштан жакшы идея жаралат. Канча бакырышып урушпайлы, ал нерсени сахнага алып чыкпайбыз. Ошол жерде калат. Аны сыртка алып чыксак, бири-бирибиз менен бет карашпай калбайбызбы? Чыгармачыл адамдардан сурасаң, талант ата-энесинен өткөнүн айтышат. Сизде да ошондойбу? Менин бир туугандарымдын баары комуз чертишчү. Алардын таасиринде комуз черткенди мыкты өздөштүрөйүн деп Караколдогу музыкалык окуу жайга тапшыргам. Ал жакта кызыгы мени виолончелге которуп салышты. Боюм кичинекей болгондуктан ал аспап мага чоң эле болуп калды. Анан да каникулда айылга келсем, деге эмнени үйрөнүп жатасың дешет. Виолончел десем, анын эмне деп кечки сурай беришчү. Акыры эл укпаган музыкалык аспапты жөн эле коеюн деп комузга которулуп алдым. Азыр үйдөгү комузчулар башка кесипти тандап кетишти. Мен эле искусство тармагындамын. Альбин эже бизге берген маегинде аны колдогонуңуз үчүн мырзалардан кеп угуп каларыңызды айткан эле. Айрымдар аялдарды эркектен бир тепкич ылдый турушу керек дешет. Сиз буга кошуласызбы? Мени туура эмес кылат дегендер бетиме айтышкан эмес, бирок ойлорунда болсо болгондур. Жубайыма үйлөнүп жатканда аны колдойм деп сөз бергем. Аял кишиге өзгөчө искусство адамдарына эки эсе колдоо керек. Жубайыма иштейсиң деп жол ачып туруп, кайра тескери кетсем эркекчиликке жатпайт го. Тарыхты эле карасак, Курманжан датка жаңыл мырза апаларыбыз эркектерге тең келишкен эмес беле. Эгер аял затын эркектен төмөн бааласак, анда апаларыбыздын эмгегин ким кылмак? Оба, аял киши үй оокатын кылышы керек, бала карашы керек. Бирок ошол эле учурда анын мүмкүнчүлүктөрүнө чек койгон болбойт. Чектегендерди мен куру намысчыл деп эсептейм. Эгер эки жаш сүйүшүп, үй бүлө курса, бири-бирине колдоо көрсөтүшү керек. Жубайын иштетпей үйгө отургузуп койгондо эски түшүнүк катары кабыл алам. Сиздердин үй бүлөдө кандай мыйзамдар бар? Биз жаңы үйлөнгөндө эле бир туугандар, сырттагы адамдар үй бүлөбүзгө такыр аралашпашы керек деп сүйлөшүп алганбыз. Анткени туугандардын кийлигишүүсүнүн айынан үй бүлөлөр бузулганын көрүп эле жүрөбүз. Альбина төркүнүн өзү эле тыйып коет. Мен да бирөөнүн кийлигишкенин жактырбайм. Жаңы эле сөз башталганда дароо токтоткула деп пост коюп салам. Менин тосмошлагыбоомум күчтүү.
Актёрлук кесипте Альбина эже сизге салыштырмалуу популярдуу дегенге кошуласызбы? Жубайыңыздын көлөкөсүндө калам деген ой болбойбу? Мен чынында эл эмне дейт деген нерсеге көңүл бөлбөйм. Менин жубайым таанымал болсо кубанам. Ал берилген ролдорду ойносун, эл журтка көрүнсүн. Жубайыма атааңдаш боло турган көп актрисалар бар. Алардын арасында Альбина лидер болушу керек. Анын жолу башка, меники башка. Мени Альбинанын күйөөсү деп таанышканына намыстанбайм. Мага маанилүүсү үйдөгү атмосфера. Үйдө мен кожоюнмун. Эл антет, мынтет дей берген куру намыска алдыруу деп ойлойм. Акыркы кезде актерлор арасында ажырашып, башкага үйлөнүү адат болуп баратат. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Бирөөнүн бүлөөсү караңгы токой деп коюшат го. Андыктан бирөөнүн жашоосун сындагандан алысмын. Сизди кинодон көп көрбөйбүз. Жүрөгүңүзгө театр жакынбы? Театр биздин экинчи үйүбүз болуп калды. Үйгө караганда бул жакта көп жүрөбүз. Үйгө барып тамак ичип, уктап, балдардын окуусун текшерип, эртеси кайра сабакка жөнөтүп жумушка келебиз. Ал эми кино тандоо. Ар кимдин келбетине карап ролго тандашат. Ар бир чыгармачыл адамдын киного тартылып, театрда ойной турган убактысы келет. Мен ошол киного тартылган убактымды күтүп жүрөт окшойм. Ал убакыт келе элекпи же такыр эле келбейби көрүп жатарбыз. Кыздарыңыз тууралуу да айтып өтсөңүз, күнү-түнү съемкада жүрүп, кыздарыңызга жетиштүү көңүл бура аласыздарбы? Улуу кызым кичине кезинде театрда көп эле роль ойноп калды. Элдин кол чапканы, куттуктап гүл бергени жакканбы Актёр ошол кезде актриса болом деп жүрдү. Азыр эс тартып чоңоюп калды. Келечекте медицина кызматкери болом дейт. Кичүүбүз 1-класска барат. 3 жашынан бери бийге барчу. Анын кесиби толтура. Ким болосуң десең, актриса болом, бийчи болом, ырдайм, генерал болом, милиция болом дей берет. Альбина экөөбүз бул темада көп сүйлөшөбүз. Колдон келишинче бош убактыбызды үй бүлөбүз менен өткөргөнгө аракет кылабыз. Кыздарыбыздын билимине басым жасайбыз. Сабактан кийин бошо турбай ийримдерге барышат. Үйдө жүрүшкөндө да сабактар менен алектенгидей кылып план түзүп койгонбуз. Мына шуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы берүүбүз KYRGYZ сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Биздин канал менен бирге болуңуздар.